Саламатсыздар, урматтуу биздин телеканалдын жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, ошондой эле катталуучулары. Бүгүн биз ошо Баткен облусундагы Максат айылынын тургуну Мавлянов Боркош атабыз менен маектешмекчибиз. Боркош атабыздын баарыбызга белгилүү болгон Şolar bizge bakılır, demesini verip bizge candan beri vatkan içi kıyı oturgan insanlarga bardığına Allah Teala tevfik hidayet iman insap versin pozor. Ошо Баткенге келген гуманитардык жардам боюнча дагы кайрылуусу интернетте абдан талкуу болуп, абдан тараган видеолордун бири болгон. Дал ушул видео эмнеден улам тартылды эле, негизи эле видеонун чоо жайы тууралуу, анан кийин Боркош атанын ошо Баткендеги жашоосу тууралуу дагы маекти ачып берүүгө аракет кылабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ата, саламатсызбы? Ошо шаарга качан келдиңиз? Анан кийин эмне максатта келдиңиз? Ошол видеону эмнеден улам тартып калдыңыз? Ошол баштапкы видеонун тартылган негизи бул биздин Максат айылыга кум жардам барбай калды да. Эки спринтери барды дагы, анан токтоп калды, анан уксак районго түшүрүп атат деген маалымат уктук. Ошонун айынан элге, жалпы элге 7 дуан элге кайрылганмын. Кыргызстанда даже мигрантта жүргөн эмелери да угуп, баары жакшы жардам кылышты. Аябай менин сөзүм алардын жүрөгүнүн төрүнөн орун алган экен. Аябай ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Дуа кылып жатам, Кудайга шүгүр, баардыгына дуамды берип. Мунун андай эме кылганым, кайрылуу жасаганым негизи 2019 жылда ушундай эме болгон да, бизде атышуу болуп, окуя болуп. Ошондо да бизге кум жардам жетпей, анда мен а жерде турчу эмесмин, анан мындай машина тебем, ошол машина менен ары бери кетип калып, ошонун аралашпай, жакшы эме кылбай, көңүл бурбай калып калганмын да. Анан бул сапар ошол жерде болдум эле, анан ошол жардам жакшы келбей калган үчүн анан элге кайрылбайсызбы деп баягы Жалал Абадтан келген кум жардам алып келген балдар, алар негизи ошол Максат айылын өзүнө алып барабыз деп барган балдар экен. Мындай Кыргызстан жараны мындай кандай десем энди жаш балдар да. Патриот жигиттер ошол өздөрү демилгелеп алып баргандар. Өздөрү демилгелеп алып барган. Ошолор кайрылуу жасап койбойсузбу дегенин, анан ошондо көңүлүм бузулуп кетип, анан ошондо ыйлап атып 7 туган элге кайрылуу жасаган. Негизи ошол видео тарай электе, видео тартыла электе Максат айылына аз гана гуманитардык жардамдар барып турду. Негизи бизге жеткен маалыматтар боюнча кийим кечек дагы, тамак аш дагы баардыгы жетиштүү болду, кереги жок деген сыяктуу видеолорду да көргөнбүз да. Бирок Максат айылына жеткен эмес экен, демек. Ошол баштапкы күнү барбай калган да, баштапкы күнү барбай калып, анан бүт баарын үйүн тоноп кеткен, үйүн күйгүзүп кеткен, элдер көчөдө калды. Мисалы үчүн ошол үйүн тоноп кеткендердин экөө ошол менин балам үйдө биз менен чогуу азырга чейин жашап турду эле. Кече жакында биздин өзүбүздүн Лейлек районунун Катыран айыл өкмөтүнүн балдары ушу шаардан кыргыз үй жасап апарыш берип, куруп беришти. Ошондо азыр ошого көчүп келип экөө тең ошол жерде жашап атыптыр азыр. Ошо кыргыз үйдө. Анан биздин угушубузча ушул видеонун алкагында ушу жергиликтүү бийлик тараптан сизге кандайдыр бир кысымдар болду деген дагы имиштер жүрөт да. Негизи өзүңүздүн оозуңуздан уксак ошол боюнча. Ошондой, ошол мен ошентип кайрылуу жасаганымдан кийин алар менин оюм боюнча да алар бизге келип баягы акча эмелер түшпөй калды дегендей Боркошту укпагыла бушалды. Бу чал Максат айылынын тургуну эмес деп, ошол биздин өзүбүздүн айыл өкмөтүбүздүн өкмөт башчысы ошентип провокация кылып жүрөт. А жөнүндө да физически эме болду, мага сокку болду. А жөнүндө да эмеге прокуратурага эмелерге кат жазып, эме кылып кайрылып койгонмун. Кудай буюрса териштирип берет деген үмүттөмүн. Ушундай эмелерди кылып, кысымчылык кылып, ар нерсени эме кылып атат. Билбейм, мына Кудай буюрса ак ыйлет сынбайт дейт. Мен Кудай астыда ак болсом болду. Аларга мен акмынбы, карамынбы, мен ага эч кандай неме кылбайм. Пиарды уюштуруп жатат, көп эмелерди кылып атат булар.
Негизи эле ошо Бишкекке келгениңизге канча болду? Анан биздин билишибизче ошо президент Садыр Жапаровго жолукканы келгенсиз, Ал ошо Максат айылында тургундар менен жолукканда сизди кабыл алам деп сөз берген жайы бар экен. Ооба. Барганда биринчилерден болуп ошол астыма келип туруп энди ошол эмеден видеодон көргөнбү, таанып калганбы, мен тушума келип туруп калды. Анан биринчилерден болуп ошол микрофонду мага берди. Ошондо кайрылуулар жасап, ошо жол боюнча, ток боюнча, суу боюнча, элдин статусу боюнча, Фагран статус деген статус боюнча, анан дагы немелер боюнча, ошол пасовый эмелер боюнча сүйлөп, эме кылсам жакшы эме кылабыз деди. Анан акырында мен айттым, анан ушул Субаналиевдей, анан сиз да барсам ошондой сиздин да эмеңиз киргизбей коебу десем, жок, сиз 24 саат кайсы мезгилде барсаңыз мен прием кылам деген эле. Келдим, ана мен сизди келди деп айтканбыз. Садыр Нуркожоевичтин айлана чөйрөсүдөгү пут тосуулар дагы эле бар окшойт. Ошолор Садыр Нуркожоевичка менин келгенимди жеткизбей жатат окшойт да. Ал кишиге жеткенде мен мисалы үчүн Садыр Нуркожоевичти жамандабайм, бирок энди жакшы кайсы эле ишти баштаган кишиге кичине уруксат берип эме кылыш керек. Бул кишинин айлана чөйрөсүдөгү эски ошол эмелер дагы эле бар окшойт да, баягы коррупционерлер, эмелер, клав менен баягы эме менен келген байлар, байбача клан менен келген эмелер бар окшойт. Ошолор пут тосуулар кылып атабы. 2 күн болду, мына гасынса эме кылып жүрөм. Гасынсада түнүп атам. Бул жакта туугандарыңыз эч кимиңиз? Жок, бар болгон менен азыр бирөөнүн үйүнө барсаң кандай шарт болот, кандай жок, ал бар болобу, жок болобу, өз жумушу менен жүрөт. Анан бирөөгө эме кылыштын деле кереги жок. Негизи ушул Садыр Жапаровго ошо президентке жолугайын деген негизги максатыңыз кандай көйгөйлөрдү, ошол эле айылдын көйгөйлөрүн айтайын деп келгенсиз да? Мен жеке өзүмдүн көйгөйүм менен келбейм. Жеке өзүмдүн көйгөйүм менен, мисалы үчүн, акимчиликке, губернаторго деле барбайм. Аны Кудай буйрса, жеке өзүмдүн эмемди өзүм чечип алам. Меники жалаң ушул элдин гана көйгөйү. Ошол Максат айылынын, анан ушул Пагран зонасында Баткен облусу боюнча ошол көйгөйлөрдү бир сүйлөшүп, мындай ийип отуруп, тууру кеңешип сүйлөшөлү Садыр Нуркожоевич менен. Анан ошол киши менен сүйлөшкөндө Камчыбек Кыдыршаевичти да эме кылып, ошолор менен чогуу отуруп бир эме кылсак деп ийип отуруп тууру кеңешели деп ошондой план менен келген эле. Мына эми жете албай жатам, үнүм жете албай жатабы, кандай болуп атат? Ошол сиздерден суранам, кызым. Учурдан пайдаланып, сиз ошо камераны карап, кайрылуу жасасаңыз болот. Садыр Жапаровдун өзүнө эле түз эле кайрылуу жасасаңыз болот. Балким көрүп калса, өзү көрүп калса. Камераны карап кайрылуу жасай берсеңиз болот. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич? Мына мен Лейлек районунун Максат айылынын тургуну Мавлян Боркош сизге жолугам деп келдим эле. Мына сизге жолуга албай жатам. 2 кече болду келгениме. Мына сиздин айлана чөйрөңүздөгү эмелер, пут тосуулар илгерки ошол эски бийликтин эмелери дагы эле бар окшойт. Ошолордон пут тосуулардан өтө албай жатамбы, же менин үнүмдү сизге жеткизбей жатабы? Угуп турсаңыз, Садыр Нуркожоевич, кабыл алып. Бизди качан кабыл аласыз, ошону билдирип койсоңуз. Анан чечилбеген маселелер бар, ошол жерде барып анан сиз менен түз, ошол астыңызда ийип отуруп тууру кеңешип ошол менен макулдашайын деп келгенмин. Дагы эмне дейм, анан ошол эми ушу кыздарым ушуну жеткизип коет го сизге деген чоң үмүт артып турам азыр. Биз дагы терең үмүттөнөбүз, ишенебиз. Биздин президентибиз сизди кабыл алып, сиздин маселелериңизди, көйгөйлөрүңүздү чечип берет деген ойдобуз. Буга чейин деле ошол биздин каарманыбыз болгон Адил аттуу баланы да кабыл алып, өзүнүн жардамын көрсөтөм деген болчу президентибиз. Буюрса сизге дагы кайдыгер карабай жообун берет деген үмүттөбүз. Анан кийин негизи эле ата айтсаңыз, сиз өзүңүз эмне менен алектенесиз, өзүңүзгө кепти бурсак да, айылда буга чейин эмне кылып жүргөнсүз, канча балаңыз бар, үй бүлөңүз тууралуу? Мен Кудайга шүгүр 2 уулум, 4 кызым бар, баары үйлүү, жайлуу. Бир гана кичине кызым бар, ошол
окууда, кичине окуу жайда окуп жүрөт, лицейде. Калган үйлүү жайлуу баары. Анан өзүм болсо, өзүм жөнөкөй эле айдоочумун эже. Жөнөкөй эле 77-жылдан бери айдоочумун ушул. Менде азыр бир суроо пайда болду да, негизи эле ушу азыр келгениңизге 2 күн болуп калды. 2 күн жүрөсүз, андан кийин негизи эле кабыл алат деген ишеним азыр деле болуп атабы азыр? Дагы эле ишенип турам, ошол кабыл албайт болбой жаткандан анан мындай YouTube менен эме менен кайрылсак ошол да жетпей жатабы, кандай мен түшүнбөйм. Анан жана балдар эме Каниет иним ошол мындай мен сизди онлайн менен түз сүйлөштүрөм деди эле, ал деле болбой жатат окшойт, чалса албай жатат окшойт. Анан ушул силердин каналыңар Супер ТВ дейт. Супер ТВга ошого баралы, ошолор түз эме бүтүн дүйнө жүзү көрөт. Ошого кайрылып көрөлү дегенин анан силерге келбедик. Негизи ушу кабыл алсын дейли, бирок эгерде кабыл албай койсо кандай ойдо каласыз? Не деген ой болот сизде? Негизи ал тарабын да карап көрсөк деген суроо жаралып атат да. Кабыл албаса анан не дейм? Мына эмеде биздин Баткен облусунун губернатору да ушинтип 23 күнү прием болот. Кабыл алабыз деген 7 дуаннан элдер чогулуп барсак кабыл албай койду. Ошону кече эмеде айтпадым. Баягы Өмүрбек Субаналиев, Ташиев, Ноукуп болуп барганда анан айттым да ошондо. Анан Өмүрбек Субаналиев мен сизден өтө чоң үмүт артып, бизге кыйын киши келди, ГКМда иштеп жүргөн, СМБда иштеп жүргөн деп жөн эле мындай мечтать этип энди кандай кыялдарга барбадым мен. Биздин эме губернатор кыйын киши келди, Кансарайда жатат, бүгүн мына биз барабыз, эртең менен деп түндө жөнөгөнбүз ошол айылда максаттан. Түндө саат 4-тө жөнөгөнбүз. Бир демелер деле кыялдар барсам, көрсө кире албай калдык. Анан бир аппарат башчысы деген Мунарбек деген бала экен, ошол прием кылып, ошону менен эле башка эле нерселерди кобурашып анан кайра келе бердик. Анан кече келгенде айттым да, анан ушинтип кыялданып барсам, сиз түрмөдө экенсиз дедим да. Анан десем ошонун чаңдап бу киши өзүнүн жеке арызы менен барганда фаландай түгүндөй деп эмеге областной прокуратурага дайындап атат. Мен айттым, мен жеке арыз менен барбайм сиздин астыңызга. Кудайга шүгүр эле жеке арызды өзүм чечип алам дедим. Мен элдин, жалпы элдин арызы менен Баткен облусу боюнча биз сизге кайрылганбыз. Ошондо 23-үндө прием кылсаңыз, ушул иш болбой калат беле может деп ошол тажиктердин дайындалып атканы, эмелерди танкаларды алып келип коюп аткандарын баарын сезгенмин да. Мен өзүм даже көзүм менен көрүп келдим аны. Көрүп келип ошону айтып, эч кимге мына 7 дуандан барган элдерге да айтканым жок, ишим арасында сактап жүрүп, кече кийин окуя болуп өткөндөн кийин Ташиев менен ошол Өмүрбек Субаналиев барганда ошонун астыда айттым ошол сөздү. Анан эмне дейм энди, Садыр Нуркожоевич да кабыл албаса, ошол эмен ошол Өмүрбек Субаналиевге айткан сөздү айтам да кете берем да, анан эмне кылам аны башка. Сиздин ушу убакытта биздин студияга келип, кенен маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сиздерге, рахмат. Ушул менен кайрылуумду ошол Садыр Нуркожоевичтин өзүгө жеткизип, ушунан мага жооп алып бересиздер деген үмүттөмүз деди. Буюрса биз дагы ошо кандайдыр бир жооп, кайдыгерлик болбой, кандайдыр бир жооп болот деген үмүттөбүз. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.